Нурлан Насип кайсырын ырдап жатып, досу Максаттын сүйүктүүсү Сайкалды үйүнөн алып чыгышты. Ырчы Сайкал Садыбакасова тою күнү жолдошу Максаттын досу Нурлан Насиптин жүрөгү мурун ырдап беришин талап кылган. Бул учур Сайкал үйүнөн чыгып жатканда болуп, жолдошту кызматты аркалап жаткан ырчы Нурлан Насип аяшына жүрөгү мурун ырдап берген. Ал бул боюнча кызыктын баары кызды үйүнөн алып чыгып жатканда болот экен. Сайкал жүрөгүм деген ырымы ырдап берүүмдү айтып, досумдун сүйүктүүсүн үйүнөн алып чыктык деп белгиледи. Тамашоочу Эмиль Эсеналиев сүйүктүүсүнө 101 роза гүл арнап. Тамашоочу жакындан бери Даңдаң жана Чала Спортик аты менен коомчулукка таанымал Эмиль Эсеналиев сүйүктүүсүнө 101 роза гүлүн арнады. Кыргыз сатирасына салым кошуп келе жаткан тамашоочу мындан 2-3 ай мурун берген интервьюсунда аялдар укпаса кол көтөрүш керек деген оюн айткан. Андан көп өтпөй кайнатасы күйөө баламдын берген маегин укпадым. Бирок Эмиль тарбиялуу жигит. Кызым экөө бир сонун эле турмушун улантып келе жатышат деп билдирген. Ассаламу алейкум достор. Мен азыр сүйгөнүмө гүл алып баратам. Сюрприз кылайын деп атам. Кааласаңар заказ берем десеңиздер, мен ушул видеонун астына баракчага шилтеме жазып коем. Ошол шилтеме менен баракчага кирип гүлдөрдү заказ берсеңер болот, барып алсаңыздар болот. Түрү менен сонун гүлдөр бар. Даңгоз бергенге сонун белек. Мен келинчеме сюрприз кылайын деп атам. Ийгилик каалап коела. Айпери Кубик кызы Франциядан өзүнө окшош час жасалгадагы кыз менен жолукту. Ал түспүлдөш кызга Парижде эс алып жүргөндө кезиккен. Ырчы эми бул видеону көрүшүп Айпери мактанып болбой эле калды дешет го деп ойлору менен бөлүштү. Достор, салам. Өзүмө окшош сонун кыз таап алдым, чачы сонун экен. Да? Айпери супер. Франциядан салам. Париж.